Beş mal namaz okuuга Allah Taala bizge мүмкүнчүлүк берди. Аксакалдардан сураңыздар, жашы 70-тен ашып калгандардан, сиздер кезиңиздерде намаз окууга шарт бар беле десеңиз, сизге ушундай түшүндүрүп берет, сиз мечиттен чыккыңыз келбей калат да. Бүгүнгү Аллах бизге берген мүмкүнчүлүк, эркиндик жана кеңирчилик шартты көрүп туруп. Ал кезде намаз окуйм деп айткан болбойт эле. Азыр биз бири-бирибизге айтып жатабыз намаз окуйлу туугандар деп. Ошондуктан баарыбыз ниет кылалы. Аллах буйруса, азыркыга чейин канча ката кемчилик болду, окубай жүрдүк, Аллах кечирсин. Бирок эч кимге айтпайлы, мен ушунча жыл намаз окубай жүрдүм деп айтпайлы. Биз өзүбүздүн күнөөлөрүбүздү жашырабыз го, намазды да жашыралы. Кээ бир туугандар намазга келип, анан бири-бирине айта калышат, мен мына 1 жыл эле болду намаз окуганыма. Андай айтпаш керек. Биз билбейбизби сиздин канча жыл болду намаз окуганыңызга? Билбей эле коелу. Аны сиз өз күнөөңүздү ачып эмне кыласыз? Аллах Таала биздин денебиздеги кемчиликти жабуу үчүн бизге кийим берди. Баарыбыз сонун кийимдерде турабыз. Денебизде кандай бир айыптар бар, кемчиликтер бар, кесилгенби, же күйгөнбү көрүнбөй турат. Ошондой эле Аллах Таала баарыбыздын күнөөлөрүбүздү дагы жашырып койгон бири-бирибизден. Биз билбейбиз ким кече мурда күнү эмне кылганын, ошону ачпашыбыз керек да. Мен деген мындай адам намаз окуган жокмун, мен кече эле баштадым деп айтпаңыз. Мүмкүн сиздин ошол намазга келгениңиз менен Аллах бүт күнөөңүздү кечирген. А сиз жаңыдан айтканыңыз үчүн эмне болот? Аллах Таала бирөөдүн күнөөсүн кечирсе, ошол күнөөнү жасап жатканды көргөн периштелерден унуттуруп салат дагы, жазылган китептерден өчүртүрүп салат. Эми мен өзүм кайра эле мойнума алып жатам. Мен деген ушу 40ка кирдим. Эми намазга түштүм. Демек 28 жыл намаз окубай жүрөм дегенди мойнума алдымбы? Мен оң жак сол жагымда периштелер эмне дейт? Бул жокко мындай деген отчет бул тууралуу. Бирок өзү мойнуна алып атпайбы? Жазып коелу деп туруп, жазып коет бейнамаз депчи. 28 жыл намаз окубай жүрдү деп. Ошого мурда ким кандай кишиле аны айтпаш керек, эч кимге айтпаш керек. Аны өзүбүз билели болду. Мен мурда аябай начар адам. Ишчилем мен, кечке мушташчы элем мен. Азыр биз сизди мечитте намаз окуп жатканыңыз сонун адам тааныдыкпы? Ушул бойдон таанып кете белели. Өзүбүздүн айыбыбызды айтпайлы. Айткандан эмне болот? Күнөө кайра жаңыланат туугандар. Анан экинчиси, кээ бир адамдар мындай, эми мен жашым ушунчага жетти. Ушунча жыл намаз окубадым. Эми бул жагы эмне болор экен? Караңыз, бул шайтандын ою. Шайтан гана Аллахтын мээриминен үмүтсүз. Калган имандуу, калган адамдар Алланын мээриминен үмүт үзбөш керек. Бир адам өмүр бою 100 жыл намаз окуган жок, бирок имандуу. Бир жолу дагы чекесин жерге койгон жок. Ошондой болуп калды эми жашоо. Бирок ниеттенип, жакшы ниет кылып, келем мен деле намаз окуйун деп дарат алып, келип мечитке намаз окуйун деп намаз окуганды да билбейт. Бирок чын дили менен келип имамга уюп, чекесин жерге сеждеге койгондо жаны чыгып кетсе. Аллаху акбар. 100 жыл намаз окубагандыгын Аллах кечет. Эмнеге? Кыямат күнү бул адам дарат менен сежде кылып жаткан абалда турат. Аллах ошондой адамды кечпейби? Ким кандай абалда өлсө, кыямат күнү ошондой абалда келет. Таптаза чыкып, дарат алып, намаз окуп жаткан акыбалда Аллах бул адамдын 100 жылдык эмес, 1000 жылдык күнөөсүн кечет. Ошондуктан үмүт үзүлбөш керек. Шайтан менен капырлар үмүтсүз болсо жарашат. Бирок имандуу адам эч качан үмүтсүз болбош керек. Менин ушунчалык күнөөм көп. Күнөө канча көп болсо, Алланын кечиримдүүлүгү андан көбүрөөк. Баарыбызга белгилүү бир хадис бар. Бир киши эми жашоосу ушундай болуп калган экен. 99 адамды өлтүрүп коет жашоосунда. Ал эмне кесип адам болгон билбейм, доктор болгонбу, же эмне болгон билбейм. Бирок 99 адамды өлтүрүп койгон адам болот. Баары бир ичинде адамгерчилик сыфат бар. Имандуу адам бирок капыр эмес болгон, имандуу болгон. Анан мындай бир ой келип, өзүн өзү жеп, жемелеп, кыйналып, анан бир илими азыраак бир молдого барат. Молдоке, мен ушу 99 адамды өлтүргөн адаммын. Кудайым мени кечиреби десе, ошого айттым, илими азыраак адам сиздин сурооңузга жооп бергенде ойлонуп жооп берет да. Китепти карап жооп бербейт. Анан молдоке жини келет дагы, сен 99 кишини өлтүрүп алып,
Anan Kudayım keçirebe деп atkanyň emnesi al? Keçirбейт de seni deyt. Tugandar biz tozokko karoolçu bolup alбашыбыз керек. Anan janagı kişi jindenet dagı aytadym 99 ne boldu, 100 ne boldu dep jana molda ekeni dagı tüzep koyat. Oşonu menen esep tüz bolat, 100 kişi bolat. Bирок bari bir жүрөк тынчтанбайт da. Anan bir ilimdүү moldaga, imamga barıp surayt. Şunday dese aytat, "Albatta sen günöň çoň" deyt. Men senin günöňdü sen aktabaymın. Bирок Allah'tın keçirimdүүлügi senin günöňden de çoň da. Sen çın dilinden keçirim surap, oşol günöge kaytpay turganday bekem söz bersen, jasagan günöňe ökünseň Allah keçiret deyt. Keçirep an üçin men emne kılışım gerek degende aytat sen falan jerge barsaň jakşı adamlar jaşayt. İmandуу, ilimdүү, takwa. Oşol adamlar jaşagan jerge barıp jaşabasaň senin jaşagan çöýröň jakşı emesken degende makul dep oşol jakşı adamlar jaşagan jaka köçüp jönöp joloyt. Jolda baratkanda joldun ortosunda kaza bolup dagı öldü. Ahvalı kanday 100 kişini öldürgön. Niyeti kanday oňoloyun dep baratkan. Joldun ortosunda öldü. Emi janın ruhun alуу üçün tozok perişteleri jetip kele kalat. Bul 100 kişini öldürgön biz tozok alıp ketebiz dep. Beyiş perişteleri dagı kelet. Jok bul oňoloyun dep niyet kılıp baratty lego. Biz beyiş alıp ketebiz dep beyiş menen tozoktun perişteleri bul adamın ruhun talaşıp kalışat. Oşonda Allah Taala bir perişteni jönötöt. Sen barıp eki teň jaktagılarga ne kılıp çeşip berdi. Al kelip aytat, makul, özünün jaşagan jeri menen baratkan jerin ölçöp kelgile, kay tarapka jakyn bolsa, oşolar alıp ketsin. Sanap kelse jakşı adamlar jaka bir karış jakynırak bolup kulagan eken da. Allah Taala 100 kişini öldürgön günösün keçip, bul adamdı beyişke bara turgan perişteler ruhunu alıp ketip kalat. Bul hadis emne üçin aytılgan? Ümit hiç kaçan üzülbeş gerek degen maksatda aytılgan da. Kalagançalık günö kıla ber, anan Kuday keçiret degen manide düşünüp albaňyz bunu. Bul hadisti tuura düşünüňüz, bilbey turup bir kata kemçillikler bolup kalgan bolsa, jaştykta, murdagı bilbegen kezde, emi çın dilden keçirim surası Allah keçiret. Allah Taala keçiribey turgan günö özü bir öyle. Al kaysıl Allah'a şirk keltirgen. Andan başka kanday günö bolsa Allah keçiret. Peygamberimizin en jakşı görgön amekisi var ele, atasının bir tuğanı. Hamza radıyallahu anhu. Oşonu öldürgön adamdı dağı Allah keçirgen. Oşol dağı imanга kirgen, oşol dağı sahaba bolgon. Vahşi radıyallahu anhu dep aytabız biz bugün. Demek biz günölörübüzgө ümitsiz bolboşubuz gerek. Allah'tın rahmatynan ümit üzböy. Hemi jaşım uşul jerge, kaysıl jerge jetse ayırması jok. Allah üçün secde kılıp ihlas körsetken uşul zarıldı. Oşonduktan tuğanlar niyet kılalı. Barыбыз. Men bugünden başlap, mına uşul bugünden başlap aytpaylı mına 1 yanvardan başlayayım, orozodan başlayayım debeyli. Jakşı niyetli, şaytan daro karşılık kılbaydı. Hazır barыбызga azan bola elek de şaytan meçitin içinde kire beret. Barыбызga şaytan kirip emne de otat, bilesizmi? Tuğra aytты, namazды başlaş gerek. Bирок mınday kılalı, mına esep tüz boluş üçün 1 yanvardan başlayın. Kee birölerge ne de otat? Mına azırtan jattap başlagındağı mına orozodan başla. Kebirlerge aytып атат, мына быйыл мындай кылып бир ажылыкка барып келгениң дагы ошонон кийин башта. Жакшы ниетти шайтан дароо эле туура эмес деп айтса билип аласыз да. Ошон үчүн ниеттерибизди алыска алып барып, ал туура эмес туугандар. Мындай ниет кылалы. Бүгүндөн баштап туруп, жуманы окудум, болду ушунан үзбөймүн деп ниет кылалы. Ниет кылабызбы? Түшкү, кечки тамактарды үзбөйбүз го. Ошондой эле туугандар 5 мал намазды рухубуздун азыгы катары кабыл алалы. Аллах Таалам барыбызга 5 мал намазды көзүбүздүн карегиндей кылып сактап окуучулардан кылсын. Аллах Таалам барыбызга эки дүйнө ийгилик, бактылуулугун Аллахым насип кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдика, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука Аллахумма ва натубу илейк.